Нарын областынын Кочкор районуна караштуу Акжар айылында заманбап түрдө салынган жалгыз имараты бар. Ал 2007-жылы курулган жаңы мектеп. Сыртынан кычырап көрүнгөнү менен ичи окуучулардын эмес, көгүчкөндөрдүн уясына айланган. Ишке киргенден кийин 6 айга жетпей, чатырдын шыбаасы түшө баштаган, жагымсыз жыттар пайда болуп, ичинен толо көгүчкөндөрдүн канаттары, калдыктары чыгууда. Заманбап делген дааратканалары ишке кирбестен талкаланып жатат. Жакшы стилде салынган эме дейт, стилде салынган менен булардын ичинде эчтеке жок. Бизге мындай евронун деле кереги жок. Жөнөкөй эле карапайым эле кирпич менен эле жакшынакай класстарды жылуулап, ашканасы менен нормалдуу кылып куруп берсе бизге жакшы болмок да. Ал эми бул болсо мектептин спорт залы. Темирден устундарды орнотуп туруп, аны сыртынан жашырышкандай эмес. Балдар машыккан күндө да темирге урунуп жабыркап каларын ойлонгон киши жок. Стекловата, гипсокартон, пластик, айтор курулушта жалаң Кытайдын сапатсыз материалдары пайдаланылган. Анын үстүнө жылытуу тутамы, суу, вентиляция киргизилген эмес. Жайкысын мектеп өтө ысып кетип, кышкысын өтө суук болуп, балдар жыл сайын ооруп жатышат. Балдарыбыз ооруп, мына сарык болуп ооруп тургандар болуп атат ушундан. Өпкөсүнө кирип, көздөрү оорулуп алып, көздөрүн дарылатып кирип атат. Мына мен өзүм эле кызым, өзү ооручу эмес. Мына 11-класстан окуйт, азыр карап турсак, ушу эмеси мына көзү көрбөй, ушу дарыланып, мына Бишкекке барып келди азыр. Азыркы тапта. Ачкы таанып калды эми. Нарын облусунун Кочкор районуна иш сапары менен келген Жогорку кеңештин депутаттары жергиликтүү тургундардын арызынан улам мектептин абалын көрүүнү чечишти. Сыртынан жалтырак көрүнгөн мектептин ичин көрүп алышып, айраң таң калышканын жашырышкан жок. Отоплениясы жок, потологу жок. Утеплители жок. Жок, эчтеке. Жөн эле тиги обшивкалар экен да. Карап туруп, зээним кейип, Просто жирим келип турат азырчы. Бул мектепти салууга мамлекеттик казнадан 49 миллион сом бөлүнгөн. Депутаттардын айтымында бул курулуш анча каражат турбайт. мамлекеттин каражатын бул отмывание деп коет да. Бул анык түрдө отмывание. Башка мен сөз таппай турам. Башкы прокуратура сөзсүз түрдө кылмыш ишин козгош керек. Күнөөлүү адамдардын бардыгын камаш керек. Алардын мүлкүнө арест салып, бардыгын конфискация кылып, саттырып, ошол акчага могу жерге нормальный мектеп курбаса болбойт. Азыр эшикте калган 350ден ашуун окуучулар жергиликтүү маданият үйүндө жана короого тигилген чатырларда окуп жатышат. Ал жакта да эч кандай шарттар каралган эмес. Балдар пальточон отурушат. Сабакка абдан кызыгам, бирок бияка келгенде шарт анча эмес, ошондуктан окуубуз да келбей калат. Чоңойгондо депутат болгум келет. Ушуну акчаларга биринчиден мектеп салып бермекмин, кирпичтен. Ашканаларга ичинен ысык суу, муздак суу чыгарып бермекмин. Анткени биздин ашканада суу жок болуп, сууну бөлөк жардыдан, жолдордон ташып келчүбүз. Маданият үйүндө болгону 2 эле бөлмө бар. Окуучулардын көпчүлүгү короодо тигилген чатырларда отурууга аргасыз. Асты топурак болгондуктан буттарына сыз өтүп, ден соолуктары күндөн күнгө начарлоодо. Жогорку бийликтен кадимки кыштан чакан мектеп салып берүү өтүнүчү менен мугалимдер гана эмес, балдар да кайрылышууда.